бийлик табияты жөнүндө икая. Бул сумдуктуу икаяны капысынан таап алдым. Автору Пагудина Татьяна. Кудум биз жашаган бүгүнкү турмуштун өзү. Алийне баш мыйзамыбызда да эл бийликтин башатыго. Бирок андай эмес экен. Тарифтер, реформалар, коррупция жөнүндө айткандан тилдешилет, жазгандан калем жешилет. Бул икая байыртан эскирбей келиптир. Кылымдарды карытып 600 жылдан ашуун эскирбептир. Биз санариптик технология доорунда жашап атырбыз. Балапан жумуртканын ичинен чыгаарын оозубуздан шилекей чачыраганча талашабыз. Кайсы президент жакшы, кайсы президент жаман болгонун талашканыбызды койбойбуз. Икая болсо мынтип башталат. Жаштар уудуу түшүп, азыркы падышабыз жаш, прогрессивдүү дешет. Көрөбүз дейт картаң чал. Ийинин куушурат. 80-деги арабөк чал. Мен далай падышаларды көрдүм. Улам кийинкиси мурункусунан да ашып түшкөн окуй болушту. Мунуккан жаштар чалга кулак түрүп калышат. Собол да узатышты. Эмне үчүн андай болуп келатат? Турмуш деген ошондой. Деп мурунку падышанын былыктары тез унутулат. Себеби бүгүнкү падышанын кылыктары мурункунун былыктарын тез эле жууп кетет. Аны көрүп турсуңарго. Элге азыркы падыша эле эмес, андан мурдакы падышалар деле аткарылбас убадаларды дамамат берип келишкен. Мурункулар баштап кеткен ишти деле кийинкиси мен баштадым детирткен. Бийликке келген адам эң мерчемдүү бийлик бутагы армия менен полициянын башына көздөй ишенимдүү досторун бекитет. Күч түзүмдөрүн өзүнө иштетет. Андан соң элге чопулдатып тилемизе баштайт. 5 жыл өтөт кеминде. Курчоосундагылар падышанын акылмандыгын, айкөлдүгүн күнүгө 100 мерте кайталай беришип, буга падыша өзү да бекем ишенип алат. Турмуштук чындыктан аны ошентип ажыратышат айланасындагылар. Падышаны ашырамактоолор анга түртөрүн бийлик башындагы адам өзү да сезбейт. Атүгүл айланасындагылар докладтарында жаман кабар жөнүндө да угузушпайт. Акыры аягы өлкөдө башаламандык орноп, баягы курчоосундагылар падышаны мээси жок үндүккө теңешип, тактан алып түшүшөт. Ошентип мурдагы айланпа кайрадан башталат. Чоң ата, дешет ошондо жаштар. Кантип эле өлкө башына келген адамдардын бири дагы эл турмушун ойлогон эмес? Бул икаяңыз дагы көп элдин суроосун жарата турган экен. Бул айтканыңыз Путин жөнүндө эмеспи? Деп кошумчалат икая автору Пагудина Татьяна. 600 жыл мурда Кытайда Путин болушу мүмкүн эмес эле да. Балдарым, дептир чал. Бул икаянын мааниси бир гана көз ирмемдеги биз жашаган заманды туюндурбайт. Бул икая советтик заманда эле балдар адабиятындагы жомоктор бөлүмүндө жарыяланып келген. Анда мунун баарын орто кылымдагы турмуш, биздин заман гүл заман деп ойлошкон. Техника заманы канча алмашканы менен адам психологиясы 600 жылдан бери алмашпады. Сөздүн кыскасы, шайлоо өнөктүгү кызган маалдагы талапкерлердин эле саясий программаларын окубай, классикалык адабияттарды көбүрөөк окугула, балдарым, деген экен чал.